Саламатсыздарбы ардактуу телекөрүүчүлөр, Жубайлар жумасы долбоору кайрадан сиздер менен, андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Бүгүн бизде конокто эстрада ырчысы, төкмө акын Ишаналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин мугалими, канчалаган элдин батасын алып жүргөн тамада жигитибиз ким деп чыдамсыздык менен күтүп жатсаңыздар, Төрөбек Жыргалбеков сүйүктүү жубайы Бердибаева Карина. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Биздин студияга кош келипсиздер. Чоң рахмат. Кандай келип алдыңыздар? Бүгүнкү маанайлар кандай? Жакшы, рахмат. Маанайыбыз жогорку деңгээлде, буюрса аман эсен келип алдык. Акыркы жаңылыктардан баштасак, азыркы учурда эмне менен алектенип жатасыздар? Азыркы учурда азыр үй бүлөлүк баягы үй бүлөлүк тууну бийик кармап дегендей. Эми менден баштасам жеке чыгармачылыкта көптөгөн жаңылыктар болуп атат, буюрса жаңырларды жаздырып атабыз. Тойлор болуп атат. Жакында Кудай буйрса төкмө келсе төр бошот теле долбоорунда филармонияда концерт болуп атат. Аяка дайынданып атабыз. Ошол менде ошол жаңылыктар. Сизде? Мен болсо өзүм Нижний Аларчада школда иштейм, мугалим болуп. Ошо жумуш менен элекпиз. Жумуш үй экен. Жумуш үй. Ушундай таланттуу жигиттин жүрөгүн багындыра алуу сиз үчүн оор болсо керек. Мен үчүн оор болгон эле болгон жок. Экөөбүз интернеттен таанышканбыз. Өзүм мен Ысык-Көл областынын Григорьевка айылынан болом. Ошол жерде туулуп, ошол жерден өскөм. Төрөбек менен болсо экөөбүз интернеттен таанышып калганбыз. Кайсы жылдары? Жайында мурдагы жылы таанышканбыз. Төрөбек мырза, айтсаңыз, ошо интернеттен таанышканда эле сизге жубайыңыз жактуу эле? Эми заманбап деп айтсак болот. Таанышуубуз. Классташтар сайты деп. Биринчи сен жаздыңбы же мен жаздымбы эле деп. Биринчи албетте баягы көрүп, анан баягы лайк басып дегендей. Анан биринчи жаздык, сүйлөшүп жүрдүк. Ошол социалдык сеттерде байланышып жүрдүк. Анан жолугуп анан негедир жылдызыбыз келишип, баягы мен издеген, мен баягы өзүмдүн түбөлүктүү өмүрлүк жарымдагы эң мыкты мен издеген сапаттар ушул жанымдагы жубайымдан таптым. Анан сүйлөшүп, анан баш коштук. Азыр жакшы, Кудайга шүгүр, азыр жакшы түтүн булатып, келечекке көптөгөн пландарды коюп жашап атабыз, Кудайга шүгүр. Жакшы, баягы эстрада жүргөн ырчылар көп эле кеч үйлөнүшөт, анан сизди айтышты баягы көптөр эрте үйлөнүп алды депчи. Ага кандай карайсыз? Ооба. Баары эле баягы таң калышты. Эрте деп. Бирок качан эркектерге бизге тиешелүү, качан үйлөнүп багып, үйлөнүп камсыздандырганга өзүнүн аракети, ою, моралдык жактан, бүт баардык жактан толуп, анан үй бүлө бакканга кудурети жеткенде анан үй бүлө куруш керек да. Анан мындай карасам азыр убакыт деген аябай учуп атат. Мына кечээ эле мектепте чуркап жүрдүк элек. Биринчи класска барып, апабыз менен жетелешип, азыр көз ачып жумганча эле мына убакыт өтүп атат. Анан эми үй бүлө куруп, баягы из калтырыш керек, тукумулаш керек деген бир жакшы кептер бар го. Ошол ойго келди. Анан эң негизгиси жакшы көрүп калып, анан үйлөндүк.
сүйүү ойгонгон экен да. Ооба. Мына үй бүлө деп калдыңыз. Үйлөнгөндөн кийин чыгармачылыкка тоскоол болгон жокпу? Тескерисинче. Мен мурун баягы чыгармаларды обонду жаратып атканда, же болбосо айтышка даярданып атканда жөнөкөй эле мисалы тойго кетип баратканда же костюмду кийемби, же тиги туфлимди кийгенге жетишпей кайсыны кийсем, кандай тойду кандай форматта алып барсам дегендер эми жаңгыс деген жаңгыс да. Бирок үйлөнгөндөн кийин анын баарына жардам берип, керек болсо бутуман бери сүртүп даярдап, көйнөгүбүздү дөктөп, өткөндө тигил тойдо тигини кийип барып алып баргансың, тиги костюмуңду, тиги концертке, тиги съемкага тигиндей форма кийип баргансың, муну кийип бар деп бирден бир кеңеш берип, күнү түнү жанымда жүргөн жубайыма чоң рахмат. Анан үйлөнгөндө жакшы жери ошол. Анда Карина эже сиздин кеңешчиңиз турбайбы? Албетте кеңешип, кескен бармак оорубайт деген. Карина эже айтсаңыз, ушунчалык кийимдерин даярдап берип жиберет экенсиз. Кызганбайсызбы? Кызганбайм деле. Кызганбайсыз. Кызганбайм. Сиз наоборот колдойсуз, Колдойм, чыгармачылыгын колдойм. Карина айым айтсаңыз. Сиз чыгармачылыгын колдогондон кийин Төрөбек мырзанын ырларына дагы маани берип турасызбы? Мүмкүн Төрөбек бул ырың, бул жери мындай экен, башка ырың ырда дегенде. Жок, мен чыгармачылыгын андай колдойм, бирок келишпейм. Өзүнө жаккан ырды ырдап, өзү чыгарып неме кылат, онда жазып, мындай ырда же деп ал жагынан совет бербейм. Единственное, что я его поддерживаю. Анан ушу Төрөбек мырза клип тартып атканда, мындай клиптерине түшкүңүз келеби? Пока андай деле боло элек. Төрөбек мырза сунуштай эле кандайбы? Сунуш кылган, бирок пока андай деле желание боло элек. Эми Кудай буйрса. Аны сүйлөшүп жүргөндө сунуштап, андан кийин да сунуштадым, бирок азыр ылайыктуу ыр болбой атат. Жубайыңызды тартканга ылайыктуу болбой атат, э? Себеби мен жубайым мындай, эми мен жубайым да. Жубайлыкка деген мыктынын мыктысы, баягы өзүнүн келбети эле эмес, баягы образ бере турган, ырга төп келе турган айым тартыш керек да. Анан ыр ошого дагы жооп бериш керек да. Ошого ылайыктуу ыр чыгара элекмин, жарата элекмин. Жараткандарым бар, аны азыр белки башка эстрада ырчылар ырдап жүрөт. Мен өзүм эстрада багытында ырларым эми жаңыдан гана жанданып келатат. Мында элдик фольклор жаатында ырдачумун. Анан мурунку чыккан эстрадалык ырларымды ырдап жүрөт. Мурун мен аны өзүм ырдайм деп кичине кыялданчу элем, бирок аны тилекке каршы Тима Мукашев деген дос балабыз аткарып жүрөт. Ал аткаргандан кийин анан кийинкисин күтүп калдык. Айтсаңыз, мына ыр деп калдыңыз. Ырларыңызды өзүңүз чыгарып ырдайсызбы? Ырларды башында өзүм чыгарып ырдачумун, өзүм сөзүн жазып, обонун жаратып, биринчи обону да биринчи жаралып калгандар да болду. Анан мындай да, ар бир адамдын өзүнүн чөйрөсү бар. Ар бир адамдын өзүнүн чөйрөсү бар. Анан жеке басар болбой мен. Эми сөзү да меники, обону да меники десем, агаларыбыз, эжелерибиз, акын эжелерибиз, агаларыбыз, устаттарыбыз эмне деп анан чөйрө күттүм. Чөйрө күттүм дегеним, бизде жакшы жазма акындар бар. Ошол жазма акындар менен кеңешип,
Мирлан Алтымыш уулу, Акбар, Максат Жангазиев деген. Ушундай жаш, замандаш, тең туш, үзөңгүлөш акындар бар. Анан өзүм эле сөзүн жазып, баягы айтып атпаймынбы, жеке басар боло бербей, алардын да чөйрөсү бар. Азыр эми мына заман башка да. Баягы социалдык сеттерден алардын да чөйрөсү бар. Мисалы, мен обон жаратсам, сөзсүз түрдө сөзүн ошолорго жаздырам. Же болбосо ошолордун ырына обон жазам. Себеп деген аларда да чөйрө бар деп атпаймынбы? Максат Жангазиев деген акын баланын сөзүнө обон жазыптыр. Ким жазыптыр? Төрөбек Жыргалбеков деп тарайт. Мисалы, менин чөйрөм, менин дос балдарым, тең туштарым, менин көрмандарым дегендей. Алар Төрөбек Жыргалбековдун жаңыры чыгыптыр, кандай экен, сөзү жакшы экен, сөзүн ким жазды болду экен дегенде, менин жак чөйрө дагы тиги ырды дагы талкуулашат да. Ошондуктан баягы куштун эки канатындай ош чыгармачылыкта ошол багытты тандап, ошондой нукта кетип баратабыз. Баягы жигитке жетимишүүнү ыраздык кылат дейт. Эң алгачкы ырдап чыккан ырыңызды кайсыл ыр? Эң алгачкы ырдап чыккан ырым бул Жаралган ыры. Биринчи 2000 орто мектепти бүткөндө биринчи ырым чыккан, ошол Жаш сезим деген. Аны өзүңүз жазгансыз, Аны өзүм жазгам. Ону да сиздики? Анан аны бирок тилек аршым мага жакпай калды. Негедир? Ошону жанагы эстрада жылдызы азыр Тима Мукашев деген аткарып жүрөт, аткарып атат, жакында клип тартам деп аткан. Эң алгачкы сахнага деп айтпайлыбы? Эң алгачкы сахнага филармонияга устатым Элмирбек Иманалиевдин чыгармачылыгына 20 жыл деген отчеттук концертинде филармонияда эң алгачкы, ошондо чоң сахнаны эң алгачкы ошо Элмирбек устатымдын 20 жылдык отчеттук концертинде чыкканбыз. Анда улуу Коргоол Төкмө акындын образын алып, ошондо театралдаштырып чыккан. Ошондо эң алгачкы эл алдында ырдап чыккан. Эстрада багытында андан кийин болуп калды. Андан кийин эсимде жок ошо. Эми ошо мага эң катуу таасирленип эсимде калган ошол филармонияда Элмирбек Иманалиев устатымдын концертинде. Ошол эсте калган. Азыр биз жагымдуу маектен кийин комузчу, ырчы Төрөбек Жыргалбеков комузун колго алып бизге жагымдуу бир чыгармасын арнап бермекчи. Анда келиңиз Төрөбек мырза, комузуңузду колго алып бизге бир жагымдуу чыгармаңызды арнап бериңизчи. Жубайым менен сүйлөшүп жүргөндө Калмурат Рыскулов агабыздын бир жакшы чыгармасы бар, Күнөөлүү белем деген. Ошону кичинеден аткарып берип калчумун баягы. Анан азыр колдон келишинче аткарып көрөйүн. Баштарыңа мен кундуз сымалы төрлөнгөн чачтарыңа мен ашык болдум сулуу кыз айлагыла көр сүйүп калсам мен миңа күнөөлүү белем эй күнөөлүү белем жазда жамгыр жааганда аяга жарашып ашыгым ай боло көр сен да мага ашып
жазга окшогон жаштыктын көчөсү менен келечекке баралы колду кармашып бирге жанашып калбай адашып. Naristegey taptaza tilегиңе мен сүттөй аппак таптаза жүрөгүңө мен ашык болдум сулуу кыз айлагыла көр сүйүп калсам мен эми ай күнөөлүү белем эй күнөөлүү жазда жамгыр жаганда аяга жарашып ашыгым ай боло көрсен да мага ашык жазга окшогон жаштыктын көчөсү менен келечекке баралы колду кармашып бирге жанашып калбай адашып бирге жанашып. Баракелде эң сонун деген чыгарма ырды өттү. деген чыгарманы аткарып анан баягы жеңеңиздин жүрөгүн багындырдык дейин. Карина айым айтсаңыз, баягы азыркы кыздар көп эле балдарга турмушка чыгарда үйү барбы, машинасы барбы деп турмушка чыгышат да. Анан сиз эмнесине карап турмушка чыктыңыз? Төрөк мырзанын. Мен Төрөктүн характерин жактырам да. Эң биринчиден мага характери жаккан, мүнөзү ак көңүл, андай финансы жагын эле сурап, ал интерестүү эле болгон эмес ал жагына. Эч нерсесин карабай эле характерин карап эле турмушка чыгып алгансыз, э? Ошо эң главное, что этот характери жакшы да, мүнөзү жаккан мага. Ак көңүлдүү ошол жагат. Заботливый. Эми айтып отурсам, положительный черталары көп да. Эми кандай мүнөздөр айта кетиңизчи? Ана эң сизге мындай жүрөгүңүзгө жаккан мүнөзү кайсы? Угу алайын. Злопамятный эмес. Ошонусу жагат да, мага мындай кек сактабайт. Экөөбүз так эми бывает, экөөбүз когда урушуп кеткенде ошону мындай кек сактабайт да. Бат жазылып кетет. Бат жазылып кетет, ак көңүл да. Уруш деп калдыңыз, ошо баягы үйдө казан аяк кагышпаган үй жок болсо керек, э? Анан ким баштайт үйдө көбүнчө урушту? Если честно, наверное, мен баштайм көбүнчөсү. Я признаюсь, мен баштайм. Ошо Төрөктү айтып атпайбы, ошо ак көңүл экөөбүз урушуп кетсек дагы, мындай кек сактабай сүйлөй берет да, кайра таарынбайт да, ошонусу аябай жагат мага. Эң биринчиден. Сиз айтып калдыңыз, урушту мен баштайм депчи. Эмне себептен? Себеби жок эле, баштаган уруш жок болсо керек. Биз Сиз башында айттыңыз, мен кызганбайм дедиңиз. Же кызганычтан уруш баштайсызбы? Жок, кызганычтан деле эмес. Биз кыздар капризный болот эмеспизби? Ошону, наверное, из-за капризов деп ойлойм да. Ревность деле эмес, ошол мелочитан башталат да. Кээде жумуштан кеч келип калганда, э? Бывает да. Төрөк мырза айтсаңыз, Карина айымга чейин канча кыз менен сүйлөшүп жүрдүңүз эле? Аябай оор суроодук. Эми сүйлөшкөндө эми буга чейин чынын айтсам сүйлөшкөн деле жокмун. Сүйлөшкүдөй убакыт да жок болчу. Себеби биз чыгармачыл адамдар билбейм, жеке 5 кол тең эмес да. 5 кол тең эмес. Мисалы, азыр мына мен өзүмдүн чыгармачылык казынамда 25тен ашык
ыр болуптур. Ошо 25тен ашык ыр бири-бирине окшобогонор. Аларды мен каяктан алам? Ой топтойм, ойлоносуң. Акыркы күндөрү ошо бир башкача да боло баштагам. Тең туштарым, группалаштар, классташтар, ой эмне эле болуп атасың, жүрү тияка дейт. Эми эс алабыз тең туштар деп, конокко жүрү дейт. Анан барбай эле ошо баягы чыгармачылыкка баш от менен кирип, ошонун аягына чыкканга аракет кылчумун. Себеп дегенде бир мен могу эмне үчүн себептен айтышта көп чыга албай калып атам. Чоң айтыштарга ошо себебин айта кетейин. Комуз кармап отурганда акындык өнөрдө ой топтош керек. Ой топтош керек болуп калат. Анан ошол ойду баягы уйкаштырып ыр менен айтып бериш керек. А мен комуз кармап отурганда эле бир сонун кайрыктар келип калат. Анан ал кайрыкты аягына чыгарыш үчүн отуруп калам, ой топтойм, изденем. Ой, бул обонун тиги композитордун обонуна окшошуп калбасын деп. Анан ошол чыгармачылыктын арткасында ой толгоп жүрүп эле, анан сүйлөшкөн убакыт болгон жок. Анан кичине тыныгуу жарыялап эс алдык. Эс алганда анан жеңеңди көрүп калдым, анан Карина эжени таап калдыңыз, э? Баягы бир көрүп ашык болуп калуу деген чын экен. Себеп дегенде экөөбүз жолукпай эле ошо кичине бошой калганда эле тиги телефонду чукулап интернетке кире калчубуз. Анан кандай жакшы, жатарда да бир аз сүйлөшүп, анан бир күнү жолуктук ошо. Жай айлар болчу. Анан топурайган өзү баягы эле. Анан жакты сүйлөшүтүк, баягы оор басырыктуу деп коебуз го. Башында оор басырыктуу эле болчу, анан азыр деле Кудайга шүгүр, бирок жакшы, бирок көнүп баягы бирибизге Кудай буйрса аябай көнүшүп калдык. Кудай буйрса эми баягы ушул жарык дүйнөдө баягы биз конокпуз да. Эртең өтүп кетебиз. Ошол өтүп кеткенге чейин жакшы түтүн булатып, көп уулдарды тарбиялап, кыздарды тарбиялап түтүн булатабыз деген тилектебиз экөөбүз. Эң алгачкы жолукканда же сюрприз жасадыңыз беле жубайыңызга? Эң алгачкы жолукканда эми сюрприз өзүм болдум да. Себеби баягы экөөбүз негизи жолукпайбыз го деп эле неме ойлочубуз. Себеби ошол сүйлөшүп жүргөндө күндө кандайсың, жакшы, анан жакшы жат кечинде бир ондордо деп мен тиги чыгармачылык менен алек болуп атып эле, анан бир күн эле ушундай бир жолуккум келди. Анан күтүүсүз эле барып чыкпайсыңбы, баягы жерге келдим. Үй жагына деп анан бардым, күтүүсүз эле. Менимче ошол бир сюрприз болуш керек. Анан Кудайдын буйругу экен. Нике кайт деп. Карина айым, айтсаңыз, ошо Төрөбек мырзага мындай жолугарда Төрөбек мырзадан сюрприз бир нерсе күттүңүз беле? Кыздар көп эле деп күлгүтүшөт го. Сюрприз деле күткөн эмесмин. Өзү айткандай неожиданный встреча болуп кеткен да биздикичи. Макул, чыгып коеюнчу деле чыгып калгансыз, э? Ошо неожиданно кезип калганбыз. Деп. Азыр бизде кызыктуу оюн бар. Оюндун шартын жагымдуу клиптен кийин айтып бермекчимин.
Yolganımdı gündü cölür Aftolor Gün birinci olur götür Gülümündü Gündeysi gün benim menen Papalar Kılazığın bizge kamday ömürdü Kılazığın bizge kamday ömürdü Enene papalar Eneler Жагымдуу клиптен кийин биз кызыктуу оюнубузду баштасак, оюнубуздун шартын түшүндүрө кетейин. Ооба жок оюну. Биз сизге суроо беребиз. Ошол суроого оозубуздун кыймылына карап, ооба же жок деп жооп бересиз. Анда биз оюнубузду баштайык. Төрөбек мырзадан мурун эки жигитиңиз бар деп уктук эле, ошочумбу? Ооба. Аларды аябай сүйгөнсү? Жок. Сүйгөн жөн эле жүрдүңүзбү алар менен? Жок. Төрөбек мырзаны сүйбөйсү? Ооба. Азыр дагы мындай Төрөбек мырзадан жашынып жүргөн жигиттериңиз барбы? Жок. Биз бар деп уктук го. Ооба. Сиз кайненеңизди өлө эле жаман көрөт экенсиз, чынбы ошо? Жок. Таш көрөсүзбү? Ооба. Төрөбек мырза айтпады жаман көрөт. Жок. Сиз айтат го, айла барганда жол салынбайт, кыска юбка кийип барат деп, чынбы? Жок. Мени жакшы көрөсүңбү? Ооба. Баягы жетелешип жүргөн жигитиңизде? Ооба. Же ал братишкаңызбы? Жигитиңиз, Ооба. Бул таза эле жооп берип жатат го. Төрөбек мырза үйгө барганда сабайсыз, кечигип келгенде жумуштан. Ооба. Кийимдерин үтүктөй, ыргытып коесуз, Жок. үтүктөйсүзбү? Жок. Үтүктөйсүз, Жок. Сиз айттыңыз го үтүктөйт, ыргытып коет деп. Ооба. Жумуштан кеч келгенде эшикти култуп алат деп айтты го, чынбы? Ооба. Болду, наушник чечиңиз. Ата үйгө барсак да ооба жок деп калбасын. Наушник чечиңиз болду. Келиңиз эми Төрөбек мырза, сиз. Мен вопрос берем. Же сиз бересизби? Сиз бере бериңиз. Берчү сурооң болсо берип ал. Ылайыктуусун терип ал. Төрөбек мырза, биз уктук го, сизди аялыңыз сүйбөйт деп, ошочунбу? Жок. Бүгүн жумуштан чыгып эч жака барган жоксуңбу? Жок. Мени жакшы көрөсүңбү? Ооба. Менен дүбөлүккө жашаганга даярсыңбы? Жок. Карина айымдан башка дагы сүйлөшүп жүргөн кыздарыңыз көп, Айтыңызчы. Ооба. Мага көп калп айтасыңбы? Ооба. Эшикти Карина эже култуп алганда эшикке уктап калган учурларыңыз болот деп айтышат, ошочунбу? Жок. Үйгө эле кирип уктайсыз, Жок. Анан кака уктайсыз анан барып? Тиги студияга барып уктайсызбы анан? Ооба. Мени уважать этесиңби? Ооба. Сиз айтты го, эч нерсе кылганды билбейт, айылга барганда деп, ошочунбу? Жок. Каринанын кайын журтуна барганда бутун чыгарып, диванга жатып алып деп айтышты го, ошочунбу? Ооба. Карина айым сизди көп барат, үйгө киргенде? Жок. Же сиз барасызбы? Ооба.
Көңілі жарылуда сан. Келin sen bana. Бүгін қалай секретім бар, миллионлар миллионлар отылы. Азыр биз кызыктуу оюндан кийин жагымдуу музыкага кезек берели. Yaşap uzak ömür sürügö Bakıttamın birge tatıp yürügö Jalpın arden ak toyuna çakırı Yaşçı baylar canı kurdu hübügö Toy kut olsun Kabul olsun dilekler Barı Köşüğünü kögürsün Köp nersi törölsün Boy olsun Üzülböstün bek karmaşkan koluna Uzak olsun kurmuş kurban yoluna Kabul bolup Atene'nin bağdası İşke açsın kalo dilek oyuna Toy kut olsun Bakın komsun Kalo açsın yürekten Kabul olsun dilekten Köşüğünü kögürsün Köp nersi törölsün Toy olsun Yaşap uzak ömür sürügö Bakıttamın birge tatıp yürügö Jalpın arden ak toyuna çakırı Yaşçı baylar canı kurdu hübügö Toy kut olsun Bakın komsun Açsın yürekten Kabul olsun dilekten Barı Köşüğünü kögürsün Köp nersi törölsün Boy olsun Жагымдуу чыгарма сиздер үчүн болуп өттү. Бүгүн бизде конокто Төрөбек Жыргалбеков, сүйүктүү жубайы Бердибаева Карина. Карина айым айтсаңыз, сиз мугалим болуп иштейм дутасыз. Канча жылдан бери эмгектенип келесиз? 2 жыл болду мугалим болуп иштеп атканыма. Русский язык литературадан берем. Ошо 2 жылдан бери иштейм. 2 жылдан бери ошол жерде? Ошол мектепте иштейм. Атанда сырткары иштеген жумуштарыңыз барбы? Жок, школда эле иштейм. Бир жакшы сөз бар го, бир жакшыга бир жаман дегенчи. Ошол бияк киши жакшы болсо, мен жаман болсом болду. Ошосуна карап эле алгансыз кандай сиз, Баягы мен Каринанын эмнесин бааладым. Эң башкысы
түшүнүгү кенен, ой жүгүртүүсү. Анан жөнөкөй. Анан эң биринчи жакшы сапаты баягы оюн бетке айтат, ачык-ачык. Тарс кандай болсо ошондой. Анан кыйшаңдатып, тигиндей мындай деген нерсе жок. Ошол жерин жакшы баалагам. Себеби андай сапат менде жок. Кичине баягы сөздү кыйтып, жамактатып, анан мындай тийишип бир оюмду айта турган болсом. Биз ошентип жамакташып, көнүп алгандан кийин баягы мындай оюн тарс бетке айткан кишилерди кичине деп мындай карайсың да. Анан мындай караганда эле бул иш турат, анан жактырдык да. Сиздерге эркин микрофон. Төрөбек мырза, өзүңүздүн төкмөлүк акындыгыңызды элге тартуулап өтөсүзбү? Эми кыстын кыркчачулу деп Келиңиз. сизден баштайлы. Кыргыз элиге болгон каалоо тилектерди айталы. Жубайлар жумасы передачасына рахмат силерге. Бизди чакырып ушинтип конок кылып атканыңарга. Хочу воспользоваться шансом, поздравить всех с наступающим. Ишиңерге ийгилик, бар болгула, аман болгула. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Рахмат. Жубайлар жумасы теледолбоору аябай жакты, аябай баягы ар бир үй бүлө бир мамлекет дейт го. Ошол үй бүлөнүн ынтымагын дагы чыңап, ошол үй бүлө бир чоң мамлекет деп атпайбызбы? Сиздер Кудай буйрса бүт мамлекетти бириктирип атасыздар. Мамлекеттин катарын мына үй бүлө биз толуктайбыз, сиздер толуктайсыздар. Анан бул ишиңиздер чоң долбоор экен. Биз аябай кубанычтабыз ошол бизди чакырганыңыздарга. Анан эми кыргыз элибизге молчулукту, токчулукту, бейкучулукту, ынтымакты каалайт элек үй бүлөбүздүн атынан. Бар болуңуздар дейбиз. Анан келе жаткан жаңы жыл жалаңына жакшылыктан, молчулуктун жылын алып келсин. Кудай буйрса жаңы ажоonu да тандап алдык. Өнүгүүнүн үстүндө болуп, жакынкы жылдарда өнүккөн эң алдыңкы мамлекеттердин катарын толуктайлы. Эртеден бери карасам, мына айымдардын ойлорун да бааласам, сөздөрү мынан ардактуу, сөздөрү болду салмактуу. Жубайлар мына жумасы, долбоору мында жакшы экен. Кандай акылдуу инсан долбоорду ар бирин кылдаттык менен иштеп чыкты экен. Анан ар качанда бул эфир жакшылыкка туш болсун. Жакшы кутмандуу мында олтурдук, ушул маектешүү кут болсун. Оюмду терең улайын, капталда менин жубайым. Ар качанда буйрса, Кудайдан жубайымдын ден соолугун сурайын. Жумушка эрте кетерде, жүзүнөн күндө сүйүп турайын. Анан сиздерге мына бааларым, жакшы сөз айтыш аманат. Алып баруучу сулуу кыз, сиздин атыңыз экен саламат. Ар качанда ушинтип
жылмайып эле күлүңүз. Бир туугандар менен ар качан саламат узакаң өмүр сүрүңүз. Ар качандан ушинтип төгүп айтып ойлорду, мына төкмөң устаттарга окшодум. Кыргыз элге кааларым молчулук болсун элимде, токчулук болсун жеримде. Төгүп ырда бар качан мына кичине устаттарга окшодум. Кемиң эфирден жакшы калгыла, урдура бербей калып эле болдуң, ушуну менен токтодум. Сиздерге чоң рахмат. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын төкмө акыны, обончу, ырчы Төрөбек Жыргалбеков сүйүктүү жубайы Бердибаева Карина болду. Бардыгыңыздарга үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Үй бүлөдө ырыскы болсун. Эмки жуманын жума күнү көрүшкөнчө аман туруңуздар.